Assalamu alaikum урматтуу кыргыз эли. Үнүм жакшы кылып айткан болсо кечирим сураймын. Мен Курманбеков Айжигит Ош областына караштуу Өзгөн районунун Арол айыл өкмөтүнүн Орто Арык айылдан боломун. Мен Кемпирова суу сактагычына жакын жайгашкан айылдан боломун. Кемпирова суу сактагычы берилишине мен карашымын. Менин эмес, менин айылдаштарымдагы карышы. Мен буга чейинки билдирүүмдө кайрылганмын. Жерлерге чакырганмын. Бүткүл Кыргызстандын блогерлери келсин дагы жеринен танысын. Айылдарга кирсин. Элдин ою кандай экенин билсин. Бүгүнкү бийлик Кемпирова суу сактагычын берип, биз 99% уттук дегениге сиздер ишенбеңиздер. Наоборот, 99% биз утулуп атабыз. Кемпирова суу сактагычынын куму, ол артымда турган 100 тонна кум. Бүгүнкү күнү Ош областында 11 миңден сатылып атат КАМАЗы. Жайдын күндөрү 15 миңден ашып кетет. Кемпирова суу сактагычынын куму Ош областын камсыз кылат. Кемпирова суу сактагычынын кумуна Ош областынын миллиондон ашуун жашоочусу муктаж. Кемпирова суу сактагычынын куму жана суунун астындагы суу менен кошулуп өзү коңшу өлкөгө өткөн болсо, онда Ош областында стройкалар токтойт. Токтоп калат. Жана кымбатчылык болот. 15 миңден алып аткан азыркы бүгүнкү күндөгү бир КАМАЗ кум расенкасы көтөрүлгөн болсо 45 миң, 50 миңге чейин барат. 50 миңге 2 КАМАЗ көмүр төгүлөт мына ушундай суукта. Ого бүгүнкү бийликтин башы жетпейт. Себеп ойлонуш үчүн олорго баш керек. Олар маңкурттар, сабатсыздар, билимсиздер. Кемпирова суу сактагычыны биз коңшу өлкөгө берип 99% туттук дегени, биз 99% утулгандыгыбыз. Урматтуу кыргыз эли, кечеги күнү жалпыңыздар көрдүңүздөр. Жогорку кеңеште коңшу өлкөгө берилишини туура деп таныган депутаттар, булар иттен болгон арамдар, иттер, жугундукорлор. Эртеби кечби булардын жооп бере турган күнү келет. Булардын бала чакасы, небере чебересиге чейин ишке жогорку кызматка коюш керек. Себеп буларга окшоп балдары дагы бузукка чыгат. Кыргыз элинин чыккынчылары бүгүнкү 7-чакырылыштын депутаттары болуп атат. Ата бабабыздан калган жерибизди булар жөн гана берип коюп атат. Дагы айтып коет. Биз элик башкарабыз дейт. Кемпирова суу сактагычынын көзөмөлдөөсүнө. Наоборот, биз утулуп калбайбызбы? Элик дегенде суу ресурстарына элик боло турган болсо коңшу өлкө. Ак мөңгүдөн агып түшүп аткан сууларыбызга чейин, мөңгүлөрүбүзгө чейин булар киришип калбайбы? Кемпирова суу сактагычынын үстүндө башка жерлеринде дагы суу сактагычтар курула турган болгон болсо, аны курбайсыңар деп каршы болбойбу экен? Неге булар жабык эшиге артында карайт? Себеп булардын арты таза эмес. Булар кыргыз элинин баатыры эмес. Кечеги УКМКнын жетекчиси Канчыбек Ташиев бир күн келет Өзбек элинин баатыры болот. Кыргыз элинин чыккынчысы бул адам. Биз Садыр Жапаровга Ош эли ишенген эле. Ошту борбор кылабыз десе, сүйүнүп чалкасынан кетип жатып калган эле. Көзүңөрдү жакшылап ачкыла. Ош областын аңкылап кылып койгону жатат. Кемпирова суу сактагычынын жээгинде Ош Бишкек жибек жолу аябагандай жакындашып атат. Бул терең, чуңкур ойлонгон болсоңор, бизге бул коркунуч алып келип атат. Ошого карабастан кечеги Өзгөн районунда биз бул бийликти колдойбуз. Биз бул бийликти коргойбуз. Президентибиз жана Канчыбек Ташиев туура саясат жүргүзүп атат деген бакма иттер, силер эртеби кечпи эл алдында жооп бересиңер. Ошол жерге барып, бүгүнкү бийлик сиздин колуңузда.
Бүгүнкү бийлик сиздин колуңузда. Баш көтөргөндөрдү камаңыз деген ошол жердеги улгайган биздин энелерибиз, эжелерибиз, эжекелерибиз, акелерибиз, органдагы жогорку кызматтын адамдары сүйлөдү. Аттуу, баштуу, уят силердин ушул кылганыңар. Силер кызмат үчүн жүрөсүңөр, биз аны жакшы билебиз. Силер ушул жердин жашоочусу, ушул жерде өстүңөр эле. Өзгөндүн жеринде өсүп, өскөн жериңерге силер чыккынчылык кылдыңар. Силер элиңерди, жериңерди саттыңар. Силерге окшогон адамдардын өлүмүндө барган адам силер менен кошо дозокко кирип кетиши мүмкүн. Силердин жаназаңарга катышкан адамдын жет атасы дагы дозокко кирип кетиши мүмкүн. Силерге окшогон адамды жаназасына бармак турсун, көчөдө салам бербей турган адамсыңар. Биз Өзгөн районунун жаштары, биз президентти колдойбуз, президентти коргойбуз дейт. Иттер, арамдар, силер президентти колдоп, президентти коргоп, силер колдобогула, коргобогула. Анын коргоочусу бар, колдоочусу дагы бар. Силерге окшогон арамдарды бир күн келтирип, жугунду корусуңар деп туруп кетип калышы мүмкүн. Силер таштап. Себеп Өзгөндүн азаматымын деп президентти биз колдойбуз, коргойбуз деген адамдар, булар эс акылы жайында эмес да. Эртеби кечпи силер элдин алдында баш көтөрбөй турган күнүңөр келет. Мен буга ишенемин. Себеп мен мына Өзгөн районунун жашоочусу катары мен ишенемин. Силер баш көтөрбөй турган күнүңөр келет. Силер чыккынчы деген наамды ала турган күнүңөр келет. Мен ишенемин. Себеп мен мына ушул Өзгөндүн азаматы катары ушул өскөн жерди баалап, өскөн жерди кадырлап, өскөн жерди ааламга алмаштырбаймын деген азаматтардын бири катары силердин баш көтөрбөй турган күнүңөрдү мен көргүм келет. Мен коркпоймун. Кемпирова Сусактагы коңшу өлкөгө берилиши биздин пайдабызда эмес экендигини буга жиндинин дагы акылы жетет. Бир гана жугунду кор кызматтын аркасынан жүгүргөн иттердин гана акылы жетпей атат. Урматтуу Өзгөн районунун жаштары, сиздер туура түшүнүңүздөр. Кемпирова Сусактагычынын куму Ош областынын камсыз кылып аткан болсо, эртеңки күнү коңшу өлкө ошол жерге печка блок, плитичный клей чыгарган, жана башка заводдорун орнотот дагы. Бүгүнкү биз алып аткан сенадан 4-5 эсе кымбаттатат. Ушуга акылыңарды иштеткилечи, ой жүгүрткүлөчү. Бүгүнкү сабатсыз, бүгүнкү арам, бүгүнкү иттен болгон бийликтин бизге кереги жок. Раз иштей турган болгон болсо, иштесин, адамча иштесин. Ата бабаларыбыздын аруагына чыркыратпасын. Мен бийликке буга чейин сын пикир айтуудан алыс болгонмун. Ишим дагы болгон эмес бийлик менен. Мен урдум өкмөтүнүн бийлигини дагы ушул күндө. Себеп Кемпирова Сусактагычы ошо коңшу өлкөгө берилет дегенге чейин мен жөнөкөй элдин арасында жүргөн карапайым үй бүлөнүн баласымын. Жөн гана бактылуу күн кечиргенмин. Ошол жер коңшу өлкөгө кетет экен деген күндөн баштап түн уйкум бузулуп, тынчым жок. Урматтуу кыргыз эли, өзүңүздөр көрүп атасыздар. Бүгүнкү күнү Кемпирова Сусактагычы өзүндө калсын деп канчалаган активисттер камалып жатат. Бул бийликтин кара мүнөздүгү, бийликтин өз элине болуп аткан корстугу, бийликтин өз элине кылып аткан, бийликтин өз элине кылып аткан душманыбыз кылбаган нерселерди кылдырып атат. Мен кечеги Кемпирова туурасындагы
Кемпирабад маселесинде камалган активисттерди мен колдоймун. Коргогум дагы келет. Бирок өзүңүздөр көрүп турсуздар, колумдан келгени сиз акыйкатты агыла айтуу азыр. Менин кудуретим, менин күчүм, менин бийлигим жок, мен жөнөкөй гана үй бүлөнүн баласымын. Бирок бул иттер эртеби кечпи жооп берет.